Номер 46 жол тейлөө ишканасы быйыл 35 чакырым жолго асфальт төшөөнү пландаган. Ишкана учурда 31 чакырым жолго асфальт төшөп, калган чакырымды бүткөрүү үчүн иш кызуу жүрүп жатыптыр. Кан-Бурбалык автожолубуз Совет малынан бери болгон эмес. Быйылкы жылы 5 километр мамлекеттик салымдар берилмесинен 5 километр автожол каралып, азыркы учурда бүтөр астында турат. Ушундай эле көрүнүш Жиделик Ак-Кыя жолунда. Бул жолубуз өкмөттүн балансында ага чейин Өзбекстан тейлеп турган экен. Азыр 24-жылы Транспорт коммуникациялар министрлиги өзүнүн балансына алып, азыркы учурда 11 километр 400 жолдун жарымына жетип калды асфальт төшөп. Быйылкы жылда толугу менен асфальт төшөп бүтөбүз деген ойдобуз. Чандеке айылынын тургундары айыл түптөлгөндөн тарта чаң жана таштак жолдон катташат. Эми номер 46 жол тейлөө ишканасынын жардамы менен айылды район менен байланыштырып турган жолго асфальт төшөлдү. Бул жылдан бери болгон жерде мына кыргыз көрөттөр кылып атат. Эң жакшы иш болуп атат. Чандеке айылына ийри жолду түз кылып атат. Минтранстын жардамы менен, Д46 жана биздин Розбеков өкмөтүнүн жардамы менен ошол акыры калып кеткен 3 километр жолубуз асфальт төшөө иштери жүрүп жатат азыркы учурда. Анан жанагындай жолдарын түз эмес болчу. Айналма жолдор бар эле, аларды кыскартып, чуңкурларды толтуруп, ошол кыскартып толтуруп, аябай жакшы проекттерди жасап беришкен экен. Ошол проект менен кыскартылган жол ошол 3 километр акыркы биздин көтөрүлмө айылга чейин жеткен турат буюрса. Бирлик айыл аймагындагы Жал, Мулу, Теске айылдарына 2023 жана 2024 жылдары 3 чакырым жолго асфальт төшөө иштери толугу менен бүткөрүлдү. Андан сырткары Кызылбулак Тамаша деген автожолубуз бул 15 километрден 18 километрге чейин толук бүтүрүлүп, кээ бир участкаларында жаңыдан жол салуу иштери болду. Ал эми Каражандак айылда көз жазымда калбады. Аталган айылга 2 чакырым 300 метрге жакын жолго асфальт төшөө иштери аз убакыттын ичинде сапаттуу жүргүзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп турган жол бул Каражандак айылына кетүүчү жол. Ошбактан Рызак автожолунун 116 километринен бурулат. Бул жол сметалык баасы 40 миллионду түзүп, аткарылган жумуш 28 миллион менен бүттү. Асфальт төшөө иштери менен катар эле 3900 чарчы метрге жолду жамоо иштери жүргүзүлгөн. Аларга номер 46 жол тейлөө ишканасынын башкы инженери кенен токтолду. Жиделик Ак-Кыя жолунда эски асфальт төшөлгөн жол болгондуктан ямалар көп болчу, чуңкурлар. Аңчөнөктөр жамоо иштери 1100 метр квадратты түзүп толугу менен бүткөзүлгөн. Мындан сырткары Халимон Таштөбө деген жолубузду айта алам. Үчкоргон Чабай, Үчкоргон Дароот-Коргон автожолу, 61-чи разъезд жолу бул Үчкоргон тоже. Кызылбулак Тамаша автожолунда ямыштын иштерини бүтүрдүк, аткардык. Ушул жылдын жай айларындагы сел кырсыгынан Кадамжайдын Жеңиш айылындагы көпүрө жараксыз абалга келген. Калыбына келтирүү учурунда ишкана тарабынан кайрадан бекемделип курулду. Салынган жолдун сапатын асфальт бетон төшөлмөсүн строй сертификацияга лабораторияга керин алып жөнөтөбүз. Ал жактан тыгыздыгын, катуулугун, материалдар бүт ошол жактан текшерилип, плотность деп коет, ошолор баары ошол мамлекеттик строй сертификациядан текшерилип келет, лабораториядан өтөт. Корутундулары жакшы, 99% түзүп алат. Жиделик Ак-Кыя жолу
ошол 11 километр 400'dün 6 километрине жетип калды асфальт төшөлүп. Кандурбалык автожолда ушундай, бул 600 метр гана жер калды, 5 километр жол берилген. Гравийный жолдорду салуу боюнча дагы алгылыктуу иштерди кылдык. Нефтепром Шеврон автожолу титулдук тизмеден берилген, аны толук менен бүтүрдүк. 9 километрин бүтүрдүк. 3 километр берген болчу, биз 9 километрин бүтүрдүк өз күчүбүз менен. Андан сырткары туризмди өнүктүрүү боюнча Оро башы Шивели Карашоро жолуну жаңыдан салуу иштери жүрүп аягына чыктык толугу менен. Номер 46 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери эртең менен саат 7ден тарта күн батканга чейин иш үстүндө. Тыным албаган аракеттин арты менен жыл ичинде аткарылышы керек болгон планды аяктап, сапаттуу жолду пайдаланууга беришти.